Кул кабар Темир Сариев камакка алынды. Мурдагы өкмөт башчысы Темир Сариев 48 саатка камалды. Мындай маалыматты адвокат Канат Хасанов Фейсбуктагы баракчасына жарыялады. Азырынча тиешелүү органдар бул боюнча расмий маалымат берилек. Эске сала кетсек, ал бүгүн УКМКда кумтөр боюнча сурак берилип жатканын кабарлаган. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров 3 күн баткен мен ошту кыдырат. Жапаров 27-29 май күндөрү эки облусту кыдырып мамлекеттик чек ара тилкелерин делимитациялоо жана демаркациялоо процессин тездетүү аракетин көрөт. Президент Садыр Жапаров иш сапары менен Баткен жана Ош облустарына барат. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Жапаров аталган эки облусту 27-29 май күндөрү кыдырмакчы. Өлкө башы чек ара айылдарынын тургундары менен жолугушуп, мамлекеттик чек ара тилкелерин делимитациялоо жана демаркациялоо процессин тездетүү аракетин көрөт. Булак Спутник KG. Сауд Арабия быйылкы ажылыкты аткаруу эрежелерин жарыялады. Сауд Арабиясы быйылкы ажылык ибадатын аткаруу үчүн 60 миң гана адам кабыл алынат. Анын ичинен 45 миңи тышкы өлкөлөрдөн келсе, 15 миңи жергиликтүү эл болууга тийиш. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, ажылыкка келе тургандар 18 жаштан 60 жаш аралыгындагы жарандар болууга тийиш. Ошол эле учурда акыркы 6 айда ооруканага жатпаганын, кандайдыр бир оору себебинен дарыланбаганын тастыктаган маалымат талап кылынат. Мындан сырткары, коронавируска каршы вакцинанын биринчи дозасын 13 майга чейин, экинчи дозасын ажылыкка келерден 14 күн мурун алуусу керек. Ал эми алынган вакцина Сауд Арабиянын саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан да таанылган, уруксат берилген болууга тийиш. Ажылык үчүн Сауд Арабияга келгендердин жүктөрүн атайын кызматкерлер дезинфекциялоодон өткөрөт. Өздөрү 3 күн карантинге жаткырылат. Андан соң аралыкты сактоо, бет каптагуу сыяктуу вирустан коргонуу эрежелери тыкыр көзөмөлдөнүп, зыяратчылар убактылуу конгон жерлерине ПЦР тест тапшырат. Ажылык ибадаттарын аткаруу чараларын күн мурун СМС билдирүү аркылуу маалымдалып, атайын унаа каражаттары уюштурулуп берилет. Мейманканаларда, тамактануучу жайларда адамдын көп чогулбосу үчүн тамак ашты ар ким өз бөлмөсүнөн ичүү талап кылынат. Бул үчүн атайын кызматтар да уюштурулат. Ошол эле учурда үй бүлөсү менен бирге турууга уруксат берилет деп жазылат маалыматта. Ошондой эле Каабаны айланууда 2 метр аралык сакталуусу зарыл. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Текебаев: өткөндү боктоо менен келечекти жоктойбуз. Өткөндү боктоо менен келечекти жоктойбуз. Мындай пикирин Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев коомдук ишмер Жыпар Жекшеевди эскерүү кечесинде билдирди. Анын айтымында 30 жылдык тарыхта жалаң жаман нерселер болгон жок. Кыргызстандын 30 жылдык тарыхында көптөгөн ири бурулуштар, өлкө үчүн стратегиялык маанилүү окуялар орун алды. Алардын баарын эле жаман дей бергенге болбойт. Анткени биз тарыхты боктоо менен келечекти жоктойбуз. Өлкөбүздүн тарыхындагы маанилүү окуяларды унутпашыбыз керек, деди Текебаев. Булак медиа центр. Мурдагы мэр Азиз Суракматов кармалып камакка алынды. Алдын ала маалыматтар боюнча мурдагы кала башчысынын мыйзамсыз баюу беренеси боюнча айып тагылууда. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Суракматов камакка алынды. Бул тууралуу ишенимдүү маалымат булагы билдирди. Алардын айтымында экс-мэр УКМКнын тергөө абагына 48 саатка камалган. Буга чейин Суракматов УКМКнын шаардык башкармалыгына суракка чакырылганы айтылган. Ал суракка саат 16:00 кирген. Алдын ала маалыматтар боюнча мурдагы кала башчысына мыйзамсыз баюу беренеси боюнча айып тагылууда. УКМКнын маалымат кызматы бул боюнча азырынча расмий кабар жок экенин айтып, маалымат келе электигин белгиледи. Суракматов шаардык мэрияны 2018 жылдан 2020 жылдын октябрь айына чейин башкарган. Экс-мэр башында турган Кыргызстан элдик демократиялык партиясы шайлоодо Бишкек шаардык кеңешинин түзүмүнөн өткөн. Бирок алар добуш сатып алууга айыпталып, шайлоо жарышынан четтетилген. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Чек арада жашаган Адилдин атасы Россияда камакта калтырылды. 18 апрелде Орусиянын Аба майданынан кармалган Баткен району Көкташ айылынын тургуну Эсенбай Мажитовдун бөгөт чарасы бүгүн 26 майда Нижний Новгород шаардык сотунда каралып, 1 айга камакта калды. Бул тууралуу анын ишине көз салып жаткан Жогорку кеңештин депутаты Бурул Аманова билдирди. Сот Тажик прокуратурасы Мажитовду дүйшөмбүгө өткөрүп берүү сунушун келтирген экен. Алар мыйзам чегинде иш алып барабыз деп айтышкан. Бирок Россиянын соту тергөө иштери аяктагычы Мажитовду Нижний Новгород шаарындагы абакта 1 айга калтырылды, деди Аманова. Маалыматка ылайык, Эсенбай Мажитовдун укугун сотто россиялык адвокат коргоп жатат. Эсенбай Мажитов Орусиянын Нижний Новгород шаарына жумуш издеп барып, учактан түшөр менен полиция кармалган. Ага Тажикстандын оор кылмышкер катары эл аралык издөө жарыялаганы себеп болгон. Орусиянын укук коргоо органдары калайман башаламандык уюштурууга айыптап кармаган. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Чек арада өрттөнгөн күйүүчү май куюучу жай Ташиевке таандык эмес. Социалдык тармактарда жана жалпыга маалымдоо каражаттарындагы
дагы чек ара жаңжалы учурунда күйүп кеткен май коюучу жайлардын бири Камчыбек Ташиевке таандык болгон деп жайылтылган маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Комментарийде материалдарда көрсөтүлгөн Томас жана Ко компаниясы Камчыбек Ташиевке 2016 жылга чейин гана таандык болгону айтылат. Бул билдирүүлөр чагымчыл адамдар тарабынан атайлап жайылтылып, атайын кызматтын жана УКМК жетекчилигинин ишмердүүлүгүн жаманатты кылуу максатында. Кыргыз Республикасынын жарандарына туура эмес маалымат таратып жатышат. УКМК билип туруп жалган маалымат таратуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кылмыш жоопкерчилиги каралгандыгын эскертет деп берилет маалыматта. Булак Медиа Центр. Кытай армиясынан Кыргызстан техникалык жардам алды. Кытай улуттук куткаруучу армиясы Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө техникалык колдоо көрсөттү. Бүгүн 26 майда Кытайдан келген аскер техникасын тапшыруу аземи болду. Бул тууралуу Коргоо министрлиги маалымдады. Аземге Коргоо министри Талайбек Өмүралиев, Кытайдын Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу элчиси Ду Девен катышты. Жардамдын алкагында Кыргыз армиясына аскер машиналары, инженердик чалгындоочу жана байланыш аппараттары келди. Бул техникалык колдоо эки өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн кызматташтыгы тууралуу келишимдин алкагында ишке ашты. Булак Азаттык. Балыкчы мэриясы шаарга кореялык инвесторлор автозавод курарын айтты. Балыкчы мэриясынын берген маалыматына караганда, инвесторлор шаарга кече 25 майда келишти. Алар электромобиль заводун курууну көздөп жатышат. Балыкчы шаарында электромобиль заводу курулат. Бул тууралуу Балыкчы шаарынын мэриясынан билдиришти. Маалыматка караганда, кече 25 майда Балыкчы шаарына Түштүк Корея мамлекетинин электромобиль заводун куруу боюнча инвесторлор келишти. Алар менен шаар мэринин милдетин аткаруучу Азамат Арнабек жолукту. Жетекчи Кореядагы электр автомобиль куруу компаниясынын финансы бөлүмүнүн аткаруучу директору Ким Джи Цук, аткаруучу директорлору Ли Кен Дже, Пар Кен Хе жана башка директорлору Ан Юн Джун менен сүйлөшүү учурунда Балыкчы 9 жолдун тому болгондуктан соода, экономикалык, темир жол жана автотранспорт байланыштарынын түйүнүн экенин баса белгиледи деп айтылат мэриянын билдирүүсүндө. Мындан тышкары инвесторлор электромобилдерди 10 жылдык кепилдик менен чыгарары айтылды. Чет элдиктер жергиликтүү жашоочуларды заводду курууга, кийин автомобиль чыгарууга иштерине катыштыруу үчүн атайын даярдыктан өткөрөт. Завод 3 этап менен иш алып барат. Биринчи этапта 65 000, экинчи этапта 300 000ден ашуун жеңил автоунаа жана минивэн классындагы машиналарды өндүрөт дешти шаар жетекчилигинен. Алгач автотетиктер чет өлкөлөрдөн алынып, кийин Балыкчыда чогултуулары кошумчаланды. Булак Спутник Кейжи. Эл чындыкты билсин. Чечендер мен кыргыздар бир тууган эл. Чечен президенти Рамзан Кадыров. Акипресс Чеченстан президенти Рамзан Кадыров Грозный шаарында Кыргызстан президентинин кеңешчиси Руслан Кыдырмышев менен жолукту. Бул тууралуу 26 майда Чечен маалымат каражаттары жазып чыкты. Кадыров Кыдырмышевди мамлекет башчысынын кеңешчиси болуп дайындалышы менен куттуктады. Расмий эмес шартта биз адаттагыдай эле өлкөлөрүбүздүн ийгиликтери жөнүндө сүйлөшүп, дүйнөдөгү акыркы окуялар боюнча көз караштарыбыз менен бөлүшүп, ар кандай турмуштук темалар жөнүндө сүйлөштүк. Мунун өзүнчө өзгөчөлүгү бар деп жазган гезит Чеченстан башчысына шилтеме берген. Кадыров ошондой эле республикалардын окшош жактары бар деп белгиледи. Анын ою боюнча алар спорт, кайрымдуулук жана башкалар. Натыйжада өтө мазмундуу жана жакшы сүйлөшүү болду. Кыргыздар жана чечендер бир тууган эл. Бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстанда оор сталиндик репрессия мезгилинен бери жашап келген мекендештерибиздин ири диаспорасы жашайт. Бүгүнкү күндө Кыргызстан экономикасы жана социалдык чөйрөсү тездик менен өнүгүп жаткандыгы мени кубандырат, деди Кадыров. Мындан тышкары жалпыга маалымдоо каражаттары билдиргенде, Кыдырмышев президентке кыргыз кол өнөрчүлөр жасаган ооздук, ээр жана үзөңгү сыяктуу ат жабдыктардын толук топтомун белек кылган. Мен бир тууганыма чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдирдим. Ошондой эле Кыргызстандын урматтуу президенти Садыр Жапаровго чын жүрөктөн салам сөздөрүн жана ыраазычылык билдирүүнү өтүндүм деп сөзүн жыйынтыктады Рамзан Кадыров. Руслан Кыдырмышев бүткүл дүйнөлүк улуттук күрөш кулатуу Эртаймаш Федерациясынын президенти. Маалымат булагы баракелди. Эл чындыкты билсин. МК Момбековду качан камайсыңар? Момбеков деген бул депутаттын эки жүзү бар деп дайыма жазып келем. Анын өзү деле айтып мойнуна алган. Атамбаев менен Жээнбековдун кимиси тарабына өтүшүмдү билбей, арыкты аттаган бойдон талтайып турамын деп. Бул адам дайыма Атамбаевди колдоп, артына пакта коюп келген. Эл ичинде Момбеков Атамбаевдин арты менен байыган деген сөз жүрүп келет. 2019 жылы 8 августта Атамбаевди колго түшүрүп келгендеги бул депутаттын жер чапчып салган кыйкырыгын уккан адам ошол имиштин чындыгына толук ишенип деле калат. Атамбаев камал
алгандыгы жана Атамбаевдин кол тийбестигин алып салышкандыгы Момбековдун акыбалын сөз менен жазып болбойт. Былтыр 5 октябрда бул депутаттын өчүп турган жылдызы жарк этип жана түшкөн. Себеби кожоюну эркиндикке качып чыгып, бирок мунун бактылуу күнү болгону 5 эле күнгө созулду. Атамбаев кайра түрмөгө кирип, ага чейин бул бузуклар Бабанов, Момбеков болушуп жаңы бийликти кулатабыз дешип, жашыруун арам иштерди уюштургандарын да билебиз. Момбеков түштүк элин бөлүп, кемсинтип сүйлөп жаткан аудио сүйлөшүүсүн төмөндөгү ссылкадан уксаңар болот. Эмне үчүн Момбековго, Бабановго кылмыш иши козголбойт? Мен таптакыр түшүнбөйм. Эмне булар хандын кыздарыбы же айдын артын көрүшкөнбү? Төмөндөгү бийликти басып алуу максатында Момбековдун оозунан чыгып жаткан сасык сөздөрү эч кимге таасир этпейби? Же Момбековду оозуна келгенде оттой берсе болот деген кол тийбестик барбы? УКМК Момбековду бир балбалактатып текшерип, жинин күүп койсо жаман болбойт эле айтмакчы. Ошол былтыркы тополоңдо Момбеков төшү түктүү азаматтардын колуна түшүп калганда балбалактап ыйлап жибергенин көрүп, эсим оп, сүйлөгөндө эч кимге сөзгө конок бербеген баатыр элең, на самом деле чыныгы жүзүң ушул Турбаев деп ойлоп 4 куплет ыр чыгара койдум эле. Калкың үчүн ыйласаң куп жарашмак, кумтөр үчүн чырдасаң жуп жарашмак. Кылмышкердин кuyругун кармап алып, кайран гана сагызган болдуң акмак. Шамурза Бөркулов өзүнүн Facebook баракчасына билдирүү калтырган. Алымкадыр Бешеналиевдин калпы Жапаров Путинге коргошун жөнүндө айткан эмес. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бешеналиевдин Сочидеги жолугушуу учурунда мамлекет башчысы орусиялык кесиптеши Владимир Путинге коронавирусту аконит менен дарылоо жөнүндө айтты деген билдирүү жасаган. Ал эми Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев бул маалыматты четке какты. Эрбол Султанбаевдин айтымында бул тема расмий сүйлөшүүлөрдүн алкагында талкууланган жок. Эске сала кетсек, буга чейин президент Садыр Жапаров COVID-19 оорусун үйдөн жасалган дары-дармектер менен дарылоону сунуш кылган. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бешеналиев бейтаптарды экинчи толкун учурунда ысык көл тамыры менен дарылап келишкенин мойнуна алышкан. Булак Назарнюк. Эл чындыкты билсин.